Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүнкү күндө ар бир намазыбызда Фатиха сүрөсүн окуйбуз. Фарз жана сүннөттөрдү эсептегенде, бир күндө жок дегенде 32 жолу окуйбуз. Ал эми Фатиха сүрөсүнүн пайдалары туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир нече хадисте баяндап өткөн. Ооруган адамга шифа болот. Адашкан адамга туура жол көргөзөт. Кыскасы, Фатиха сүрөсүнүн пайдалары өтө көп. Эми ошол Фатиха сүрөсү биздин тилге кандай которулат? Кантип түшүнөбүз? Же болбосо Фатиха сүрөсүн окуп атканда кандай ой жүгүртүш керек? Ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз, урматтуу кыргыз элим. Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Бул сөз имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабы боюнча аят болуп эсептелинбейт. Ар бир сүрөнүн башында келген бисмилля бул аят болуп эсептелинбейт. Ал эми Намл сүрөсүндө келген бисмилля бул өзүнчө бир аят болуп эсептелинет. Ал эми башка мазхабта, имам Шафи рахматуллахи мазхабында бисмилля өзүнчө аят болот дагы, муну дагы намазда алар жарыя окушат, урматтуу туугандар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ааламдардын эгеси болгон Аллах Таалага бардык мактоолор болсун. Ааламдардын эгеси. Муну кыргыздар илгертен колдонуп келген, мындайча айтканда бир нерсенин ээси. Ошол нерсеге бийлик жүргүзүүчү. Мындайча айтканда бардык ааламга эге болгон зат бул жалгыз Аллах, жана ошол Аллах Таалага бардык мактоолор болсун дейт. Алхамд сөзүнүн башындагы алиф жана тамгалары бул бүткүл мактоолор Аллага болсун дегенди түшүндүрөт. Демек, ааламдар деп эмнени айтабыз? İnsanlar ааламы бар, жиндер ааламы бар, периштелер ааламы бар, жан-жаныбарлар, курт-кумурскалар, кыскасы бүткүл ааламдагы мактоолор Аллах Таалага болсун дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ар-Рахманир Рахим. Ал мээримдүү жана ырайымдуу. Аллах Таала Фатиха сүрөсүндө ушул эки сыфатын алып келди. Демек, Аллах Тааланын улуу сыфаттарынын экөөсү ушул экөө. Ар-Рахманир Рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу. Малики яумиддин. Ал кыямат күндүн падышасы. Бул ааламда Аллах Таала кайсы бир инсанга чектелүү бийлик берген. Мисалы үчүн, Россияга өзүнчө президент, башчы бийлик, же болбосо падыша, Кыргызстанга өзүнчө бийлик башчысы. Кыскасы, ар бир өлкөгө өзүнчө бийлик башчысын берген. Алар ошол өлкөсүнө бийлик жүргүзө алат, башка өлкөгө бийлик жүргүзө албайт. Ал эми кыямат күнү Аллах Таала бардык падышачылыкты өзүнүн колуна алат. Бүткүл суракты, бүткүл сотту Аллах Таала өзү жүргүзөт. Ошон үчүн бул жерге Малики яумиддин, ал кыямат күндүн падышасы деп Аллах Таала Фатиха сүрөсүнө кошуп кетти, урматтуу туугандар. Ийяка нa'буду ва ийяка настаин. Биз сага гана ибадат кылабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Демек, инсаният Аллах Тааладан бир нерсе үмүт кылууда, бир нерсе суроодо сөзсүз түрдө Аллах Таалага өзүнүн ибадатын сунушташы зарыл. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитте сахабалар менен отурганда бир инсан келди дагы өзүнүн 2 рекет намаз окуп, өзүнүн муктаждыктарын сурады, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бул инсандын дуасы кабыл болгон жок деди. Экинчи инсан келди, Аллах Таалага мактоо айтты, өзүнүн муктаждыгын сурады, чыгып кетти, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бунун дагы дуасы кабыл болгон жок деди. Үчүнчү инсан келди, Аллах Таалага өтө чырайлуу мактоолорду айтты жана өзүнүн ибадатын сунуштады. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтты, андан кийин өзүнүн муктаждыгын сурады, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ушул инсандын дуасы кабыл болот деди. Демек, инсаният Аллах Тааладан бир нерсе суроодо биринчи Аллах Таалага өзүнүн ибадатын сунуштап, Аллах Тааланы мактап, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга салават айтып, андан кийин барып өзүнүн муктаждыгын сураса, сөзсүз түрдө ошол инсанга Аллах Тааланын жардамын аябайт. Ошон үчүн бул жерде ийяка нa'буду. Биз сага гана ибадат кылабыз. Ва ийяка настаин. Жана сенден гана жардам сурайбыз. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Биринчи ибадатын сунуштаганды, кийин андан жардам сураганды үйрөтүп жатат. Ихдинас сиратал мустаким. Сен бизди мустаким, туура жолго сал. Бизди туура жолго багышта. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Ал жол ушундай бир жол болсун, ошол жолдо жүргөн инсандарга сен өзүңдүн неаматыңды бергенсиң. Мындайча айтканда, ошол өзүңдүн неаматыңды берген инсандарга
insandарды салган жолуңа бизди салгынын. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Алардын үстүнө сенин ачууң келген адамдардын жолуна эмес, алардын үстүнө сенин разылыгың келген адамдардын жолуна бизди салгынын деп дуа кылып жатат. Албетте бул Фатиха сүрөсүн биз дуа катарында колдонсок болот. Буну ар намазда окуп, маанисин, маңызын түшүнүп, намазда окусак, намазда сөзсүз түрдө ыхлас ойгонот, урматтуу бир туугандар. Ал эми Аллах Тааланын ачуусу келген, Аллах Тааланын каары келгендер кимдер десе, Аллах Тааланын ачуусу келген адамдар булар еврейлер, жөөттөр, иудейлер. Ал эми адашкандар булар христиандар. Аллах Тааланы үчөө деп билишет. Мариям алейхиссаламды Аллах Тааланын аялы дейт, Иса алейхиссаламды Аллах Тааланын баласы дейт. Ал эми Аллах Тааланы Мариям алейхиссаламдын күйөөсү дейт. Ушинтип булар адашкандар. Кыскасы Аллах Таала экөөнө тең эч кандай разы эмес. Демек, ошол жолдон бизди алыс кылгынын дагы кайсыл инсандарга сен разы болсоң, ошол инсандарга бизди кошкунуң, ошол инсандардын жолуна бизди салгынын деп дуа кылып жатат. Аллах Таалам бардыгыбызга жакшы амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Жана Аллах Таалам ар бирибиздин дуаларыбызды кабыл кылып, кыямат күнү разы болгон абалда бейишке киргизсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.